Жаштардын күчү, жаштардын Кыргызстандык миңдеген жаштар чет өлкөлөрдө билим алып эмгектенүүдө. Муну өлкө келечеги үчүн маанилүү экенин айткандар көп. Бирок көпчүлүгү кайра кайтып келбей, чет жерде калып калганы олуттуу маселе экени белгиленди. Окуучулар, студенттердин көпчүлүгүн карай турган болсок, чет өлкөгө чыгууга умтулган жаштар көп да. Билим алып, дүйнө кезип келип Кыргызстанга кызмат кылам дегендер болсо жакшы албетте, бирок иш издеп ошол жерге барып калсак деген көбүрөөк болуп атат. Бул биз үчүн коңгуроо кагылып аткан бир нерсе деп катары кабыл алып, ошол учурда көбүрөөк иштешибиз керек экенин кабар берет. Ошол мамлекетке барып, билим алып, жакшы нерсе үйрөнүп, анан Кыргызстанга келип кызматын кылса. Жаштар саясатын ишке ашыруу багытындагы жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында келечек муунга түзүлгөн шарттар саналды. Билимге умтулгандарга дүйнөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларында окуш үчүн президенттин эл үмүтү стипендиясы уюштурулган. Эл аралык конкурс олимпиадага аттангандарга да колдоо көрсөтүлүп келатат. Жаштарга багыт бере турган келечек, билим, инсан, элбук, ыктыярчы аталышындагы порталдар иштелип чыккан. Бирок алар жетишсиз экени белгиленди. Жаштар менен жолугушууларда эң негизги маселелер аныкталган. Аймактар бизге ушул биринчи көйгөй катары адистер боюнча маалыматын айтышты. Экинчиси жаштарга бөлүнүүчү каражаттын аздыгы. Бул экинчи багыт катары иш чараларга бөлүнүүчү маселелер боюнча кеп козголду. Үчүнчүсү жаштарга тиешелүү маалымат базанын жоктугу. Жаштар биз билбей калып атабыз, борбордо эмне жумуш болуп атат, кандай иш чаралар, кандай мүмкүнчүлүктөр дегеле биз аймактар калып калып атабыз деген мүмкүнчүлүктү биз бирдиктүү бир платформа жок деген нерсени бизге беришти. Төртүнчүсү болсо жаштар борборлорунун жоктугу. Бул көп жерде эмес. Көп жерде жаштар борборлору бар. Былтыр жылдагы ачылды. Бирок жаштар борборлору жок жерлер бар. Бизге жаштар борборлору аянтчалар болсо деген сунуштарын беришти. Соңку жылдары аскерде кызмат өтөгүсү келген жаштар көбөйдү. Билим алууда болсо IT тармагына ыктагандар арбып жатат. Жаштардын өнүгүшү үчүн эң биринчи кезектеги муктаждыктарын чечип беришибиз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жаштарды социалдык маданий адаптациялоо, жаштардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү маселелерин чечүү актуалдуу. Жаштардын биринчи кезектеги муктаждыктарын канааттандырууга багытталган жөнөкөй жана түшүнүктүү колдоо механизмин иштеп чыгышыбыз абзел. Бул биринчиден жеткиликтүү жана сапаттуу билим, жумуштун, турак жайдын жана үй бүлө куруу мүмкүнчүлүктөрү. Жаштар арасындагы ар кандай сурамжылоолордун да жыйынтыгы чыгарылды. Алардын 60% Кыргызстан кандай шартта болсо да эгемен өлкө бойдон калышы керек деп эсептейт. Жалпы өлкө калкынын 24% же 1 миллион 593 миңден ашуун адам 14төн 28 жашка чейинки жарандар. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.